Эл өкүлү Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев балдар үйлөрүндө болуп, алардын муктаждыктарын өз көзү менен көрүп кеткен. Эми ал учурда демөөрчүлөрдү таап, келечек муун үчүн керектүү буюм тайымдарды, кийим-кечелерди алып келип берүүдө. Каракол балдар үйүндө Араб Эмиратынан келген өкүл доктор Алинин берген жардамына ыраазычылык сөздөр айтылды. Хотел Настанова поблагодарить за вот это все, что вы сделали. Спасибо вам большое. Колунда бар ишкерлер, кайрымдуу адамдар, жетим жесирлерге, колунда жок багар көрөрү жокторго жардамдаш болууну унутта калтырбашыбыз керек дейт эл өкүлү Дастан Бекешев. Биз бүгүн жакшы адамгерчиликтүү организация менен келдик. Бул Human Appeal International балалык үй Каракол деген жардам берип атабыз. Ошол абдан чоң жардам болуп атат. Мен өзүм мындай чоң ыраазычылыкты билдирем доктор Алиге. Ал көбүнчө ар бир областта жардам берип атат. ГСВ, ФАПтарды куруп, алардыкы организация куруп атат. Анан мындай балдардын ата-энелер жок болсо, аларга пособияны беришет экен. Мен ойлойм, алардыкы мындай көп эле ушундай дагы болот. Бул мындай бир эле акция эмес. Мындай жардамдар бүгүнкү күн менен чектелбейт. Дагы алдыда өлкөбүздүн келечегине салым кошор бөбөктөргө кам көрүү улана бермекчи. Мээрим Усубакунова, Гүлжан Кыдыралиева, Жоламан Дүйшөнбеков, Каракол шаарынан.